бир окуя бар. Билесиңерби, айтып бергем, Хасан Басриге бир аял келет. Устаз дейт, менин кызым өлүп калды дейт. Ушундай кызымды сагынып атам дейт. Түшүмө кирбей койду дейт. Сиз айткой ушинтип билесиңерби? Канткенде мен кызым түшүмө кирет. Каза болуп калды, кызым түшүмө кирбейт дейт. Айтат, сиз бул амалды кылыңыз дейт. Кечинде жатаарда 4 рекет намаз окуңуз дейт. Канча рекет? Ар бир рекетте Фатихадан кийин Такасур сүрөсү бар го, Алхакуму Такасур. Ошол сүрөнү окуңуз дейт. Андан кийин жатасыз дейт. Жатаарда пайгамбарга салават айта бериңиз, ошол менен уктап калыңыз дейт. Түшүңүзгө кирет дейт. Тажрыйбаны айтып атты. Анан эртеси күнү аял келди дейт. Шейх, мен көрдүм кызымды дейт. Бирок өтө ыйлаган абалда келди дейт. Эмне болду? Кызым менин түшүмө кирди дейт. Кызы чоңоюп калган кыз экен. Кызымдын жүзү капкара смола бар го жанагы. Ошо менен шыбалган дейт. Жаман жыт чыккан дейт. Колдорунун баары кишенделген дейт. Отко куйкаланган абалда көрдүм дейт. Шейх дейт, мен аябай капа болуп сасана болуп атам дейт. Кайсыл амалды кылайын, кызым кыйналып аткан окшойт деген аламда дейт да. Дегенде Хасан Басри, эмне кыласыз эми? Садака бериңиз дейт. Садака бериңиз. Садаканын соогун кызыңызга багыштап койсоңуз барат дейт да. Макул деп кетти дейт. Ошол күнү Хасан Басри эмне кылат эле? Уктайт кечинде. Уктаганында түш көрөт да. Түштө бейиштеги бак дарактардын арасында жүрөт. Ошонун арасында бир тактада бир кыз отурат дейт. Башында эмне бар экен? Тажы бар экен дейт. Ушундай нурланган дейт. Анан сиз кимсиз деп Хасан Басри сурады дейт да. Ошондо шейх, мени тааныбай атасызбы деп айтты дейт ал кыз. Жок, тааныбай атам дегенде, кечээки келген аялдын кызымын деп айтты дейт да. Шейх айтты, ал аялдын кызы баланча түкүнчө болуп кыйналып атканын айтпады беле десе, ооба апам айтканын баары чын дейт да. Машалла, садаканын соогу барган окшойт десе, жок дейт. Садаканын соогу деле барат. Бирок бул кыз айткан экен да. Менин абалым ошондой болчу дейт. Мени менен кошо биз жаткан кабырдагы 70 000 адамдардын абалы да ошондой болчу дейт да. Кыйналып атканбыз дейт. Бирок билесизби дейт. Биз азыр ушундай абалда отурабыз дейт. Өзүңүз көргөн нурлуу абалда дейт. Кантип ушундай болдук билесизби дейт. Жок деген дейт. Биздин мирзодон дейт. Бир адам өтүп баратып, Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад деп пайгамбарга салават айтты дагы, ошол салаваттын соогун ушул жакта жаткан кабырда жаткан адамдарга багыштадым дегенде, ошол салаваттын соогу менен биз кутулуп кеттик деп айтты дейт да. Караңыз салаваттын күчүн.